Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalынын катталуучулары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Hurmattуу менин катталуучуларым, азыр мен ушул өзүмдүн каналым аркылуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго 3 маселе боюнча кайрылуу жасаймын. Албетте, элдин баары эле акыркы кездери президентке жана башкаларга кайрылуу жолдоп жатышат. Кээ бирлеринде бир үмүт деле жоктой болуп, мындан бир жыйынтык чыкпайт дегендей маанайдагы пайда болуп келе жатат. Бирок жыйынтык чыгабы, чыкпайбы, ар бир мүмкүнчүлүгү бар адам өзү сезген көйгөйдү президентке же болбосо дагы башка бир керектүү адамдарга жеткирүүгө мен укуктуу деп ойлоймун. Ошондуктан майнап чыгабы, чыкпайбы, анысына карабай мен ушул кайрылуумду урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков сизге жолдодум. Урматтуу президент, биринчи маселе сизге менден башкалар дагы баардыгы кайрылып жатышат. Блогерлер, коомдук активисттер, карапайым адамдар ушул кечээки күnkү кабыл алынган маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам. Ушул мыйзам депутаттар тарабынан тилекке каршы каршылыктарга карабай өтүп кетти. 79 депутат макул деп, 10 депутат каршы деп. Эми ошол 79 депутаттын канча депутат ошол залда отургандыгы, отурбагандыгы өзүңүз деле байкап көрдүңүз болуш керек. Бир депутат башкалардын ордуна кнопкаларын басып, ошентип жатышып, элдин, сиздин көзүңүздү боёо менен бул мыйзамды өткөрүүгө аракет кылып жатышат. Эми акыркы чечим сиздин колуңузда турат. Эгерде сиз өткөндөгү буудайларды сатып албоо жөнүндөгү мыйзамды кайтарган сыяктуу бул мыйзамды дагы артка кайтарсаңыз, урматтуу Сооронбай Шарипович, абдан эл үчүн, биздин эркиндигибиз үчүн, ушул эркиндик үчүн күрөшүп келгенбиз. Канчалаган жигиттерибиздин каны төгүлдү. Ушул нерселер үчүн сиз чоң бир иш кылган болот элеңиз. Мен сизден суранарым, биринчи маселе ошол. Ушул мыйзамга колду койбой, артка кайтарыңыз, урматтуу президент. Биз сизге дагы деле ишенебиз. Шуну кайтарат деген ойдобуз, суранып кетебиз. Ар кандай элдин арасында ушак сөздөр жүрүп жатат. Ошол эле сиз тарабынан атайын демилгеленген деп ушундай бир сөздөр кетип жатышат. Ошолордун баардыгына бир кескин түрдө ушул нерсени ушинтип элге жеткизиш үчүн сиз ушул мыйзамды кайра артка кайтарсаңыз, бул менин сизге биринчи кайрылуум. Андан кийин дагы бир экинчи чоң кайрыла турган нерсе, кечээ күнү Санжар Калматайдын жаңылыктар түрмөгүнөн, ушул элдик канал деген түрмөк бар, урматтуу президент. Бизге окшогон чет элде жүргөндөр ошол түрмөктөрдү көрүп турабыз. Биздин маалыматтарды ушул интернет айдыңынан алабыз. Ошол түрмөктө акыркы бир бөлүгүндө, мына кече 27 июнда кеткен түрмөктө болду. Көпчүлүк көңүл бурган жок, бирок бул чоң эл аралык жаңжалга алып келүүчү жагдай экен. Орус улутундагылардын мүрзөсүн Араван районунда, ал жерде орус эле эмес, мусулмандардыкы деп дагы жатат. Эгерде сизге ушул видеону жеткизген болсо, өзүңүздөр атайын ошол изилдеп көрүп, ошол жерде 70-жылдары көмүлгөн адамдар толук чирип бүтө электи эле. Эми сөз ал чирип бүткөндө дагы эмес, сөөк эч качан чирибейт. 100 жыл болсо дагы, канча жыл болсо дагы. Даже ошол сөөк адамдын денелери ушундай бар экен ошол жерде. 70 эми гробко салынган үчүн кийимдери менен дейт жыттанып, ошол сөөктөрүн дагы көрсөттү. Бул эмне деген надандык? Ошого уруксат берген аким уруксат бергенби, ким? Ошол архитектура курулуш башкармалыгыбы райондун, Араван районунун? Кайсыл акмак, кайсыл надандар сизди абдан булар эл аралык аренада уят кылышат? Эгерде Орусиянын бир атайын ультра жанагындай улутчул өкүлдөрү билип калса, чоң тополоң чыгып,
урматтуу президент, биз эптеп септеп зорго ушул жерде эптеп батып ушулардын бир ар кандай мамилелер болуп жатат. Эптеп иштеп жатабыз бала чакабызды багып. Эгерде бул чоң жаңжал чыкса, чоң жаман нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыртан каттуу чара көрүп, керек болсо керектүү адамдарды иштен алып, бир чара көрбөсөңүз болбойт бул нерсеге. Кайрадан ал жерди бир башка нерсе кылыш керекпи, мемориалдык эстелик кылыш керекпи ал жерге, иши кылып. Бул нерсе абдан чоң эл аралык жаңжалга алып келе турган нерсе. Өзүңүз жакшы билесиз, сиз саясатты жакшы түшүнөсүз. Мына ушул акыркы кездери Польшадагы, Чехословакиядагы жөнөкөй бир согуштун согушта эрдик көрсөткөн генералдарга болгон таштан жасалган эстеликтерди алып койгон үчүн чоң булар ноталарды жөнөтүшүп, чоң нерселер болуп жатат да. Ал эми бул жерде тирүү адамдардын тагдыры баардыгыбыздын эле бара турган жерибиз ошак. Андан кийин эле бир 30 жыл, 40 жыл өтпөй биз ушинтип кордоп, сөөгүбүздү ушундай кыла баштаса, менин абдан жаман болдум ушул маалыматты билгенден кийин. Бул нерсеге тезинен чара көрүп, бир кандайдыр бир нерселерди кылбасаңыз, албетте эртең эле бул нерсе чукулуп, сизге бетиңизге чиркөө болот. Ошол эле сиздин мындай жетишпеген жактарыңызды издеп жаткандарга дагы бул маалымат болот, ушуну сиз кылдырып койгондой. Анткени азыркы аткаруу бийлигиндеги кызматтагылар албетте бул сиздин командаңыз болуп эсептелет. Сизди ушинтип булар уят кылып жатышат эл аралык абалда. Өтө чоң бир жаңжалдын чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул нерсени изилдеп, иликтеп, ким буга жол берген деп керектүү адамдардан керек болсо камаш керекпи же кандай бир статьясына туура келсе, бул деген абдан туура эмес болуп калгандай. Орустарды билесиздер, мен мына урматтуу президент, поезддерде көп жүрчү элем илгери. Бир 10 жыл, 15 жыл мурун, 20 жыл мурун өлгөн ата-энелерин мүрзөлөрүнө булар барып, бизде эле Куран окуткан сыяктуу гүл коюп, эстеп, ошол жерде Кыргызстанга баргандарын, Казакстанга баргандарын мен чогуу көрүп эле жүрөм. Анан эле бир күнү бир адам бияктан атайын, мен ушул булар айрыкча ушул Кыргызстандан келген орустар бизди аябай сыйлашат, жакшы дешип. Анан бир күнү барса эле ата-энелеринин мүрзөлөрү жок, мусоркада жаткан болсо, бул эмне деген нерсени жаратат, эмне деген жаман, бир адамдын жүрөгүн сыздатуу дагы абдан жаман нерсе. Бул эл аралык чоң нерсеге алып келиши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу президент, бул нерсеге чукул чара көрүп, ошол керектүү адамдарды бир наказать этип, кандай кылыш керек иши кылып, өзүңүз бир чечим чыгарып, бул нерсени чечпесеңиз, эртең сизди уят кылат. Бул азыр көчөдөгү видеолор таратып, ушул кетип жатышат. Бул деген абдан жаман нерсе. Бул сизге кайрыла турган экинчи менин айта турганым. Андан кийин үчүнчү маселе, урматтуу президент. Мен деле мисалы үчүн эми мен деп сүйлөбөйүн, мен бир жөнөкөй блогермин. Ушул көпчүлүк эл адамдарыбызга, ушул биз өзүбүз Россияда жүргөндөргө ушул кой жолго чыкпагыла десе болбой, жолго чыккан ушундай боордошторубуздун ошол жасаган аракеттери жаккан эмес да. Бирок эми чынын айтканда кыйналган адамдар бар. Биякта ачка калган, кыйналган. Ошолордун көбү биякта кыйналып ачка калгыч эптеп жолдон өтүп кететтирбиз деген үмүт менен чыгышып, 1000ге жакын адам эми же биздин атайын бийликтегилер буларды өзүңөргө чала деп таштап койгондой, же бир мурдакыдай активдүү блогерлер болсо дагы, эл аралык бир мындай авторитети бар адамдар болсо дагы эч кимиси көңүл бурбай, булар азыр ошол орто жолдо жатышат. Кандай кылганда дагы бул ар бир ошол самсаалап жүргөн адамдарыбыз ушинте берсе, өзүбүздүн мамлекеттин аброюна шек келип жатат. Урматтуу президент, ушул боордошторубуздун дагы тагдырын чечип бербесеңиз болбойт. Булар дагы ыйлап жатышат. Ичинде көпчүлүк аялдар, кыздар, жаш балдар бар экен. Машиналар ошол жерде жатышат, бир-эки айдан бери өтпөй. Ал эми пандемиянын болсо бүтүш бүтпөшү күмөн болуп, билип турабыз, кыйын болуп атат. Азыр Кыргызстанда абдан кыйын болуп атат. Күндөн күнгө көбөйүп атат. Россияда бул нерсе өтүп кетти. Бүт кыргыздар болуп айыгышты. Биз билген, тааныгандан жоро жолдошторубуз бардыгы. Ал эми Кыргызстанга эми келип жатат. Чын эле бул нерсеге абдан олуттуу карашыбыз керек. Урматтуу көрүп жаткан достор, бул жөнөкөй нерсе эмес, азил эмес, тамаша эмес, жок деп айтып жатышат көбү. Жок эмес, бар.
өлүп аткан адамдар бар, жаштар бар. Мына интернеттерден көрүп жатасыздар, кайрылуулар болуп жатат. Бул нерсеге олуттуу карашыбыз керек. Кыйын нерсе болуп жатат, урматтуу президент, чынын айтканда. Ошого карабай ушул биздин ортодогу калган адамдарыбызды алып чыгып кетүүңүздү мен суранам. Мен сизге ушул 3 маселе боюнча кайрылып коеюн деп чечтим. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.